Ой, мен өткенде эле буларга сабак болуп атыр да. 23 декабрь. Анасына су бар екен. 23 декабрь. Томас кайрадан күйүп баштады. Saat 4. Жалал Абадта мунай базадан кайрадан өрт чыкты. Жалал Абад шаарында мунай базадан өрт чыкты деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка караганда 23 декабрда Шырмата көчөсүндө жайгашкан мунай базадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 6 бөлүм тартылган. Маалым болгондой өрт саат 16:34 чектөөгө алынды. Учурда өрттү толук өчүрүү үчүн жеринде ыкчам топ жана 6 бөлүм иштеп жатат. Жалал Абад шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводдун директору Шайырбек Ташиевдин айтымында мунай базада тазалоо иштери жүрүп жатканда кокустан өрт чыккан. Бирок адам өмүрүнө коркунуч келтирилген жок жана эч кандай материалдык чыгымга учурашкан эмес. Өтө чоң өрт болгон эмес. Мурунку күйгөн жерди тазалоо иштери жүрүп жатканда кокустан өрт чыккан. Өзүм Бишкекте жүрөм. Гидранттарды катуу суукта ачуу кыйын болгонбу, дароо өрт кызматына байланышкан экен. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү өчүрүштү. Эч кандай кооптулук, коркунуч деле жок. Жаздагы болгон өрт кырсыгынан коркуп калганбыз. Техникалык жабдуулар менен камсыздоо эске алынган, деди ал. Буга чейин ушул жылдын 10 майында Жалал Абад шаарында мунай базада ири өрт кырсыгы катталганы маалымдалган. Өрттөн улам жалпысынан болжол менен 650 тонна дизелдик отун, 70 тонна бензин күйгөн. Келтирилген чыгымдын болжолдуу суммасы 63-64 миллион сомду түзгөн. Өрттөнгөн танкер Камчыбек Ташиевке таандык Томас ишканасыныкы болгон. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Calma, calma.